Кыргызстандын башкы прокуратурасы Европа өлкөлөрүндөгү абактарда жаза өтөп жаткан кыргыз жарандарын мекенине которуп келүү мүмкүнчүлүктөрүн иштеп чыгып жатканын маалымдады. Сентябрь айында Кыргызстандын башкы көзөмөл органы Тышкы иштер министрлиги аркылуу Европа кеңешине 1983 кабыл алынган соттолгондорду өткөрүп берүү жөнүндө Европа конвенциясына кошулуу өтүнүч менен кайрылган. Европа кеңеши башкы прокуратуранын кайрылуусун карап көрүү макулдугун берген. Кыргызстан аталган конвенцияга кошулган учурда Европа өлкөлөрүндө соттолгон кыргызстандыктарды экстрадициялоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башкы прокуратура Европа өлкөлөрүндө канча кыргызстандык жаза өтөп жатканы жөнүндө маалымат берген жок. Оганстан тууралуу сүйлөшүү үчүн талиптер Москвага чакырылды. Орусия талиптерди Оганстан тууралуу Москва форматындагы жолугушууга келип кетүүгө чакырды. Иш-чара 20 октябрга белгиленгенин РФ президентинин Оганстан боюнча атайын өкүлү Замир Кабуловдун сөзүнө таянып РИА Новости жазды. Ал журналисттин суроосуна жооп берип жатып, талиптердин чакырылганын тастыктады. Бирок Оганстандын жаңы бийлигинин делегациясын ким жетектеп келерин айткан жок. Энергетиктер эл кыдырып, үйүн электр кубаты менен жылыткандарды аныктайт. Эгерде үйдө бөлмөлөрдү электр энергиясы менен жылытууга уруксаты жок болсо, анда адистер электр жылыткычтарга пломба коет. Түндүк электр ишканасынын кызматкерлери электр энергиясын уруксатсыз жылытуу үчүн колдонгон абоненттерди аныктоо үчүн үйлөрдү кыдырат. Бул тууралуу аталган ишкананын маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандыктардын үйүн текшерүү, суу энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу, ошондой эле электр кубатын лимиттин чегинде керектөөнү көзөмөлдөө максатында жүргүзүлөрү белгиленет. Түндүк электр абоненттердин уруксат берилген кубаттуулуктагы электр жарыгын пайдалануусун жана техникалык талаптарды сактоосун көзөмөлдөө боюнча үйлөрдү кыдырат. Эгер электр энергиясын жылуулук үчүн колдонууга уруксат жок болсо, анда адистер электр жылыткычтарга пломба коет деп айтылат маалыматта. Компания мындай чара күзгү-кышкы мезгилди ийгиликтүү өткөрүү максатында колдонуларын белгиледи. Түндүк электр абоненттерди электр энергиясын туура жана үнөмдүү пайдаланууга чакырат. Коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов алдыдагы парламенттик шайлоодо президент Садыр Жапаров же бийликке ыктаган партия талапкер болбой турганын билдирди. Иманкулов мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт талкуусунда айтты. Президент элдин талабын билет, сезип турат. Ошондуктан элдин талабын аткаруу үчүн тапшырма берди. Таза, ачык, мыйзамдуу шайлоону өткөрүп беребиз деп жатабыз. Президенттин, бийликтин партиясы талапкери деген жок. Бардык талапкерге жана партияга бирдей мамиле кылабыз, деди Иманкулов. Коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов келе жаткан парламенттик шайлоону уюштуруу, таза өткөрүү маселеси боюнча республикалык шайлоо штабынын жетекчиси болуп дайындалган. Ал учурда мамлекеттик кызматтагы адамдарды шайлоо процесстерине аралашпоону эскертүүдө. Буга чейин айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылар бийликке ыктаган бир нече партия шайлоого баратканын айтып чыккан. Нарындын этин жеп жатышып дүйнөгө өздөрүн көрсөтүштү. Депутат Ослодо жеңишке жеткен спортчуларга ыраазычылык билдирүүгө чакырды. Депутат Камчыбек Жолдошбаев бүгүн 7 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында Бишкектеги спорт интернатын оңдоону сунуш кылып, Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда медаль тагынган спортчуларга ыраазычылык билдирүүгө чакырды. Көңүлүңөрдү спортчуларга бурайын дедим эле. Кыргыз эли болуп көрбөгөндөй жакшы ийгиликтерге жетип жатат. Автобекеттин жанында чоң интернат бар. Интернатта орун балдарга жетпейт. Ушуну бир жасап, кичирээк зал салып берсе болот. Кыргыз эли кече Норвегияда алтын, күмүш, коло медаль алышты. Мунун баарына рахмат деп коюш керек. Кыргыз элин куттуктайм, жана үчөө тең нарындык экен. Нарындын этин жеп жатып, дүйнөгө өзүн көргөзүштү, деген депутат. Министрлер кабинетинин иши депутаттардын купулуна толгон жок. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков менен Тазабек Икрамов Жогорку кеңештин отурумунда министрлер кабинетинин күз-кыш мезгилине карата даярдыгын сындады. Депутат Момбеков өкмөттүн күз-кыш мезгилине карата маалыматын угуу ордуна жоопкерчилигин кароо керек деп билдирди.
Өкмөттүн күз-кыш мезгилине даярдыгын күз ортолоп калганда кароонун кандай зарылдыгы бар? Бүгүн алардын даярдыгын эмес, чабалдыгын карашыбыз керек. 1-2 күн суук болуп, кыламык кар жааганда кышка даярдык жок экени билинип калды. Болот деген суу болгон жок, толот деген токтогул толгон жок. Топ базада көмүр жок, толгон элде көңүл жок. Жетекчилердин жеке жоопкерчилигин карай турган мезгил жетти, деди Момбеков. Депутат Тазабек Икрамов электр жарыгы өчүрүлүп баштаганы, көмүрдүн баасы жасалма түрдө көтөрүлүп, өкмөт аны көзөмөлгө албай жатканына токтолду. Эл өкүлүнүн айтуусунда көмүрдүн 1 тоннасы Бишкекте 4,5 миң, Караколдо 6 миң, Баткенде 7,5 миң сомдон сатылып жатат. 5 октябрда Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко министрлер кабинети өлкөнүн кышка даярдыгы жөнүндө маалымат бербей жатканын айтып, сынга алган. Азырынча министрлер кабинети депутаттын сынына жооп бере элек. Жусупжан Жээнбеков менен Тазабек Икрамов шайлоого чейин эле Кермур айтышып калды. Сузак районунан парламенттик шайлоого 1 мандаттуу чөлкөмдөн аттанган үлкөндөр арбын. Алардын көрүнүктүүлөрүнө токтололу. Кеп кезеги Кермур айтышуудан. Тазабек Икрамов: "Сузактан мен чыгып атсам, сиз кыйналып каласыз го" деп атаңдашы Жусупжан Жээнбековго бир тийип берей. Анда Жусаке: "Эй Тазабек, көрөбүз ким кыйналып каларын" деген таризде кекенип, каршылык көрсөтүүгө бел байлаптыр. Ата балада эки саясатчы тирешип, бири-бирин эңип түшүүгө ашыгып калганда, башка каталар алдыга сурулуп чыгышпайбы? Маселен, Сузак районундагы шайлоонун атмосферасына өзбектер эбегейсиз таасир этерин, алардын добушу чечүүчү ыңгай жаратарынан кабарыбыз бар. Жусуке менен Тазаке кичинекей кыргыз айылдары жайгашкан аймактардан, аласаларын талашсам, берки жагын кантишет. Алдырттан уруш талашка алдырышпай, мунасага келе алышабы.